Балык жана балыкчы жөнүндө жомок. Көк деңиздин боюнда бир кемпир чал болуптур. Жер тамда алар турганга 33 жыл толуптур. Чал деңизден күнүгө балык уулап жүрчү экен. Кемпир дайым үйүндө ийик ийирип турчу экен. Чал бир күнү эртелеп деңизге барып тор салды. Тартып алса энтелеп, илип чыкты, чөп жарды. Экинчи жолу абышка салса торду деңизге, толуп чыкты камышка. Үчүнчү жолу тор салса, илинип чыкты бир балык. Жөн балыкка окшобойт, алтын экен караса. Кишиче сүйлөп жалынып, алтын балык кеп айтат: "Кое бер мени абышка, мен деңизге кетейин. Кунум үчүн мен сага тилегениң берейин." Абышкага ошентип алтын балык сөз салды. Эси чыгып калтырап, абышка кыйын таң калды. 33 жол абышка сүйрөп сууга тор салган, кишиче сүйлөйт балык деп кулагы такыр чалбаган. Жиберип алтын балыкты жумшактап ага сөз айтты: "Алтын балык, бара кой. Берүүчү дүнүйөң албаспын. Көк деңизде сайраңдап, эркин ойноп жүрө кой." Үйүнө ылдам чал кайтты. Кемпирге укмуш кеп айтты: "Бүгүн бир балык кармасам, жөн балыкка окшобойт, алтын экен карасам. Сүйлөгөн бизче сөзү бар. Кое бер сууга" деп сурайт. "Кунум үчүн мен сага берейин баарын" деп сурайт. Кое бердим балыкты. Суроого оозум барбады. Кемпир чалды каргады: "Алжыган акмак абышка, балыктан куун албапсың. Биздики кыйрап калды эле. Жок дегенде оңбогур бир тепши сурап албапсың?" Абышка барды деңизге. Караса, деңиз чайпалды. Чакырып алтын балыкты, абышка туруп үн салды. Алтын балык акырын сүзүп келип сурады: "Не керек сага абышка?" Сылык сөз менен ийилип, кайтарды жооп балыкка: "Балык төрөм, ырайым кыл. Жектеп каарып кемпирим өткөрдү жаман каттуу тил. Кемпирге керек болуптур кир чайкоочу бир тепши. Эбинен кетип бөлүнүп, биздики сынып болуптур." Балык жооп кайтарат: "Капа болбой бара бер, тепшиңер кайра жаңырат." Кайтса үйүнө абышка, тепши жаңы болуптур. Андан бетер кемпири алды каттуу каргышка: "Алжыган акмак абышка, бир тепши араң сурапсың. Тепшиңде эмне касиет? Аялдабай бат баргын. Баш уруп сурап, үй алгын." Деңизге ылдам чал барды. Көк деңиз бети карарды. Жакындап келип жээкке чал балыкты чакырды. Сүзүп келип акырын алтын балык сурады: "Не керек сага абышка?" Сылык сөз менен ийилип, кайтарды жооп балыкка: "Балык төрөм, ырайым кыл. Кемпирим каттуу тилдеди. Жолотпой үйгө кубалап, мага тынчтык бербеди. Долу катын булкулдайт, жаңыраак чоң бир үй сурайт." Балык жооп кайтарат: "Капа болбой бара бер, үйүңөр кайра жаңырат." Кайтса үйүнө абышка, жер үйдөн из да калбаптыр. Көз алдында заңгырайт жыгачтан салган чоң ак там. Дарбазалар заңгырайт асыл кымбат жыгачтан. Терезенин түбүндө отурган кемпир жинденди. Жер сууну айтып күйөөсүн андан бетер тилдеди: "Алжыган акмак абышка, алганың барып бир үйбү? Баш уруп баргын балыкка. Кара сөөк какшыган дыйкан катын болбоймун. Түбү түптүү жакшыдан дөөлөттүү катын боломун." Барды абышка деңизге. Барса, деңиз чайпалды. Жакындап барып жээкке чал балыкты чакырды. Келип балык кеп сурайт: "Не керек сага абышка?" Сылык сөз менен ийилип, жооп берди балыкка: "Балык төрөм, ырайым кыл. Кемпир кайра жинденди. Мурункудан 5 бетер тилдеп тынчтык бербеди. Долу катын булкулдайт, жаңыраак чоң бир үй сурайт." Балык жооп кайтарат: "Капа болбой бара бер, үйүңөр кайра жаңырат." Кайтса үйүнө абышка, жер үйдөн из да калбаптыр. Көз алдында заңгырайт асыл кымбат жыгачтан. Терезенин түбүндө отурган кемпир жинденди. Жер сууну айтып күйөөсүн андан бетер тилдеди: "Алжыган акмак абышка, алганың барып бир үйбү? Баш уруп баргын балыкка. Кара сөөк какшыган дыйкан катын болбоймун. Түбү түптүү жакшыдан дөөлөттүү катын боломун."
Букара дыйкан болбойм дейт. Түбү түптүү жакшыдан дөөлөттүү катын болом дейт. Муну кантем? Жооп бер. Балык жооп кайтарды. Бар, кайгырбай бара бер. Кайтса үйүнө абышка чоң үй турат жаркырап. Кемпири бийик олтурат, кейгени көздү уялтат. Жакасы алтын, жеңи жез, үстүндө 5 мант кулпурат. Акак шуруу мойнунда, алтын шакек колунда, саймалуу өтүк бутунда, сан кызматчы жолунда, санжыргалуу салтанат санаасыз кемпир олтурат. Төбө чачтан тик кармап, кызматчысын дагы урат. Абышка келип кеп айтат. Амансыңбы, байбиче? Бак дөөлөт башка конуптур. Айтканың мына келиптир. Көңүлүң ыраазы болдубу? Кемпири чалга бакырды. О катын кылсын ары, деп атканага жиберди. 1-2 жума өткөн соң кемпир кайта жинденди. Жумшамак болуп балыкка, барып жүгүн абышка, байбиче болуп турбаймын, боломун эркин падыша. Абышкадан жан чыкты. Сен катын жинди болдуңбу? Же басканга бутуң келбесе? Кой десе тилде албайсың, умтулба кемпир сен ага, сен падышалыкты булгайсың. Кемпирдин келип ачуусу жактын ары бир койду. Мен байбиче болсом жакшыдан, сен мужук болсоң какшыган. Кербезденип кеп айтып, келишкенди ким койду? Жакшылыкча деңизге барар болсоң баргын бат. Барбас болсоң бул жерден дегдеңди теп алып барат. Деңизге кайта чал барды. Көк деңиз бети карарды. Жакындап келип жээкке чал балыкты чакырды. Алтын балык акырын сүзүп келип сурады. Не керек сага абышка? Баш уруп төмөн балыкка абышка жооп кайтарды. Балык төрөм, ырайым кыл. Кемпир кайта бузулду. Байбиче төрө болбойм дейт. Болгон күндө эгерде эркин падыша болом дейт. Балык жооп кайтарат. Бар бара бер абышка, кемпириң болсун падыша. Кайтса үйүнө абышка, үйлөр турат бир башка, алтын, күмүш кээ-бири. Ортодо болуп падыша олтурган экен кемпири. Кызматында төрөлөр, ичкени укмуш винолор, жегендери бал токоч, жанында айбалталуу, кароолу турат айбаттуу. Кемпирден коркуп абышка бутуна келип жыгылды. Аманбы таксыр падыша, бак дөөлөт башка кондубу? Көңүлүң ыраазы болдубу? Чалга көзүн бурууга кемпири көңүл бурбады. Айдап азыр чыгууга кемпир көзүн ымдады. Баяр, төрөлөр жакалап чалды эшикке сүйрөдү. Сырттан чуркап кароолу кое жазды балталап. Эл шылдыңдап күлүштү. Ким үйрөттү абышка мындай жерге жүрүштү? Аңко жаман билип кой, сен басар жер бир башка. Күн өтүп, айга созулду. Кемпирдин түрү бузулду. Сарайдан киши чаптырды. Огоптор, жинди абышка. Барып жүгүн балыкка. Болгум келбейт падыша. Көл дарыяны ээлесем, деңиз болсо мекеним, алтын балык алдымда, кызматчы болуп нөөкөрүм. Абышка ооз ачпады. Бир деме деп айтууга жүрөк коркуп батпады. Келсе абышка деңизге капкара каттуу борон бар. Гүрүлдөп көккө чамынып, сүрүлүп жүрөт толкундар. Үн салды чал балыкка, сүзүп келип акырын. Алтын балык сурады. Не керек сага абышка? Сылык сөз менен ийилип, балык төрөм, ырайым кыл, каргыш тийген катынга кандай айла кылайын? Падыша катын болбойм дейт. Көк деңиз болсун мекеним, алтын балык алдымда, кызматчы болсун нөөкөрүм. Абышка айтып токтоду. Балыктан жооп болбоду. Куйругун сууга чапты да деңизге кирип жок болду. Көпкө турду абышка, жооп күтүп жалдырап. Болбогон соң эч кабар, кайтты үйүнө шалдырап. Мурдагы түргө келиптир, орноп кайта эскиси. Жер тамдын кирер оозунда отурган экен кемпири.
алдында жатат бөлүнүп, баягы сынык тепшеси.